Кадамжай районундағы Ақтұрпақ айыл өкмөтүнүн айрым тургундары жергиликтүү бийликтин ишмердүүлүгүнө нааразы. Алардын пикири боюнча айыл өкмөт башчысы айыл чарба багытындагы жерлерди өкмөттүн уруксатысыз эле турак жай курууга бөлүштүрүп сатып жиберген. Мындан сырткары бир тууган иниси айылдык кеңештин төрагасы болгондуктан кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринде өздөрү каалагандай пайдаланып жатышат деген даттанууларын айтышты. Кененирээк кабарчыбыз сөз кылат. Садыбакас Мадымаров 1998 жылы 8 гектар жер аянтын өздөштүрүп, өрүк бактарын өстүргөн. Миңтүү өрүк көчөттөрү эми гана түшүмгө кирип, киреше көрүп баштаганда Ақтұрпақ айыл өкмөтү 5 гектарын башка бирөөгө документтештирип берет. Айыл өкмөтүнүн мындай кадамын Садыбакас Мадымаров менин жеримди башка бирөөгө берүү менен өздөрүнүн башка мыйзамсыз иштерин жашырууда дейт. Мен ушул Мадымаров Садыбакас, ушул жаңы жер айылынын тургунумун. Мен ушул каналды үстүнү кырдын боору мына көрүп турасыңар тегиздеп 18 жылдан бери суу чыгарып өзүм. Миң түп көчө теги бак кылгам. Мына жерде көрүп турган өрүк мына бычып турат. Ушул жерде 5 гектарга Кыргыз Республикасынын Генерал прокуратурада первый зам болуп иштеген Бегимат Улуу Темирбек деген аталаш карындашыга документ 5 гектарға документ жазып берді. Бұл вообще бір қадам басқан емес, бір сом же бір немесі жоқ бұлардың. Просто біздің айыл өкіметінің қылмыш іштері көп, өте мындай мыйзам бұзулар көп та бізде өкіметте. Ошоларды баяғы жауыш ретінде, ошол генерал прокуратурада Темирбек дегенге пара ретінде же қошамат қылып, үсті иш қозғалышынан қорқып, ошоның қарындашыға 5 гектарға дәкім мыйзамдаштырып берген. Бұл менің бала чағам бар, 6 балам бар, оларды уалы бар, 18 жылдық емгек бар берді. Бұл қантып еле бір қадам басыған адамға, қантып неме қысын, нәсіп қысын. Бұл ақиға сыйбаған нәрсе да бұл. Бұл еш қашан. Мен 2-3 жыл сотта деле ошо туғандар күшті екен, аяққа чешіп қояды. Мұны қайеттен еккенсін, қайда ким еккен деген жоқ та, жерді қана су шыққан, жоғандай жоқ. Аларға демеп қайтады. Бұл жылға қанша кіреше тауып жүрмес? Бір 2 жылдан бері еме қылы тауыз, мұны емі мөге керді. Бұл таш жер екен, мұны қылауыз деп, 18 жыл болды, 98 жылдан бері баштаған. Бұл қанты өле шул? Түшінбеймін да, қанты үшін қадамды соған адамға мұйзам нечігі боп қалсын. Бұл коррупцияны ең түп жеткен жерде бұл. Бейбечераны байлығыны тартып алыш. Болсам, берсін өзінде 150 гектарлар жерде тұрады. Қошамат қалмаса өзін жерден берсін. Турау мен көз өстірген жерді бербей. Жалпысынан 1200 гектардан ашуын жер сатылса да, ешқандай мыйзам тарабынан чара көрүлбөй келет. Жогорку кеңеш тарабынан комиссия түзүлүп, Ақтұрпақ айыл өкмөтүндөгү мыйзамсыз иштерди текшерүүгө алса жакшы болмок деген пикирде. Мисалы үчүн Ақтұрпақ айыл өкмөтү боюнча биз активисттер көп жылдан бері әрекет қылып келатабыз, шындықты чыркыратып чыгарабыз деп. Бирок Кыргызстанда мыйзамдагы акыйкаттагы жок экен. Ақтұрпақ айыл өкмөтү да калктуу конуштарга мыйзамсыз айыл чарба багытында берилип кеткен 1237 гектар жери берилген. Ал жерлер келечекте айдоо болуш керек. Келечектеги жаштардын жашоого керектүү жерлер деп айыл өкмөт агайынылар айылдык кеңеш депутаттары менен чогуу эч кимден сурабастан 1237 гектар жерди калктуу конушка берип берген да. Ал көрүп турасыздар, үйлөр салынган, чоң чыңалуудагы Риштан, Хайдаркан, Сок деген чоң чыңалуудагы газ басым бар, турба линия, ошонун үстүнө үй салынган, чоң чыңалуудагы электр чуалгылар бар, ал жер анын астыга салынган. Эми бул боюнча биз кайрылган жерибиз калбады. Эми шуну жогорку кеңеш мыйзамдуу кара берет, ким кара берет? Ошону бизге далил фактор колубузда бар. Ошону биз талап кылабыз, сурайбыз и ишенебиз, ушул нерсе акыры эртеби кечби акыйкат чыгыш керек да. Жогорку кеңеште издеп атат депутаттар 1000 гектардан ашык жер бекилип жатат деп. Ошол 1000 гектар жер биздин Ақтұрпақ айыл өкмөтүнүн территориясында турат. Мына контуллары менен керек болсо, мына далил фактору менен бизди колубузда турат. Керек болса, Ормон Сайдахмат экөөбүз барып, жогорку кеңеште 2016 жыл 29 январда барып, Өмүрөкүш Текебаевди алдыга барып, şu кагазды колуга бергенбиз. Şu күнгөчө жыйынтык жок. Мыйзамдын атасы, конституцияны жазган киши ушундай кылса, качан Кыргызстанда акыйкат болот? Эч качан болбойт. Буга мен ишенем.
Мисалы бул жерде кандай мыйзамсыз иш-аракеттер бар? Бул жерде ушул Актырпак айыл өкмөтүнүн депутаттары жана айыл өкмөт агайыны болуп алып, жер реформасынан бери экөө новат менен иштеп келатат. Бири төрага болуп, бири айыл өкмөт болуп. Ошолор эч кимден сурабастан айыл чарба багытындагы жерлерди калктуу конушка бере берген да. Муну кимден сурап берди, качан берди, эч ким келип сурабайт да ушунга чейин. Эмне үчүн беришке акы бар айыл чарба багытындагы жерде? Бул жерде бизде колдо далил бар, факт бар. 1237 гектарды 37 гектарды 209-контур деп атат. Мына жаш тилектин артында турган жердин астынан деп атат. 37 гектар. 1200 гектарды дүкүрден деп атат. А бирок 1200 гектар дүкүрден эмес, ушул айыл чарба багытындагы суулуу жерлерден берилген. Ону биз кайерде болсо далилде беришке укугубуз жетет, көзүбүз да жетет. Далил факт бар буга. Актырпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчыбай Туралиев өзүнүн дарегине айтылган жогорудагы айыптоолор чындыкка кошпойт деген пикирде. Садыбакас Мадымаров тарабынан айтылып жаткан өрүк багы 1998-жылы ошол кездеги совхоздун жетекчиси Малик Жарматовго токтом чыгып, анын көзү өтүп кеткенден кийин уулуна документтештирилип берилиптир. Ал учурда Садыбакас Мадымаров совхоздун шопуру болгондуктан биргеликте өздөштүрүшкөн дейт. Жарматов Малик совхоздун директору болуп 6 жыл иштеди. Ошону ташып жүрүп Ököy ошол каналды үстөн бак кылып 7 гектар жерди өздөштүрүшкөн. Өздөштүргөндө ошол Жарматов Маликтин атында 98-жылы айыл өкмөттүн токтому чыккан экен. Мен 2005-жылы неме болдум. Ого чейин ол жерди өзүгө мыйзамдаштырып, анан налогдорун төлөп жүргөн экен. Садыбакас бак кылып эгип ошол жерде карап жүргөн эди. Бул жакында эле башталып калды. Баягы иш кагаздарын чалапылап бүтүрүп, ошо мурдагы айыл өкмөттөрдү вакытында сөздөштүрүүгө деп документ бүтүп чала калган экен да. Ошол негизде 2006-жылы менин орун басарым, мен отпуска дедим. Ошол документтерге таянып токтом чыгарып бериптир ошол жерге. Ал эми мыйзамсыз берилип кетти делген жер участокторунун тиешелүү иш кагаздары архитектура жана госрегистр тарабынан даярдалганын билдирди. 1200 гектар турак жайга калтырылган жер ген план боюнча 4000 кожолукка бөлүнөт экен. Элге азыр ген планды даярдап койдук. 4000 түтүн куда калса быйыл күздө беребиз ошого. Мындан сырткары аталган айыл өкмөтүндө кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери да ижарага акыйкат берилген эмес деген сөздөр айтылууда. 130 гектар жер аянтын аз өлчөмдө ижара акы төлөө менен айыл өкмөтүнүн башчысы бир тууган иниси экөө бөлүп алган. Ал эми карапайым эл аз жер алса да ижарасын жогору төлөшөт дешет. Биздин Актырпак айыл өкмөтүндө фонддун жерлеринде жалаң акчасы көп турулат да. Кедей кемаларга жер берилбейт. Анан бүт жакшы жерлерди өздөрү ээлеп алышкан да, каукаларчы. Ээлеп алган аз келгенсип, булар салыктагы аз төлөшөттөр да, аз, өтө аз төлөшөттөр. Башка элдер көп төлөйт салыктычы. Бул акауканын кылган иштерин айтып турсаң, бул эми жомок да бул. Буга Кудай бас көйсө, банда бас көйгө калды да. Бүгүнкү күнгө чейин биз күрөшүп жүрүп, булардын булуктарын таап чыкты биз. 4000 гектар жер плюс минус менен. Айдоо сууга жер бүгүнкү күнгө чейин жашылып жүрөт да. Биз бул боюнча кайрылган жерибиз калган жок. Кайрылган жерибиз калган жок. Биз таяк жеп, соттошуп жүрөбүз, бирок бизди эч ким укпайт да. Ошо 4000 гектар жерди далилдей беришке биздин мүмкүнчүлүгүбүз 100% жетет. 100% жетет. Ачык эле көрүнүп турат да. Мисалы үчүн биз турган жер мына. Şu Akavuka'nın ele algan yeri, kanalın astıdagi yer. Tekşirgen organ yok da bir. Tekşir bir közümlü adam yok. Bu asıl gensip kanalın üstü götü bular endi alır. Kanalın üstündeki yer kılışıp toy koyatат da işinese bularçı. Kıskası üşündüp 4000 gektar yerdi paylanıp kelgendigi üçün Kırgızstan boyunca birinci orunda aldılar. En mıhtı ayıl hükümet dep. Kançalık korrupsiya güçlü yönülken yerde, oşa yerde sıylık var da biz hükümet tarafından. Kırgızstan boyunca birinci orunda alış için talasu boluş gereken, bala bakça, spor kompleksleri, kulüpler boluş gereken de yok nerseni büt bardığı var deşip, jalgan malumatı berişip Kırgızstan boyunca birinci orunda aldılar da bular. Mana, şemesine körgülü. Kayıtta bala bakça var, kayıtta talasu var, kayıtta kulüp var. Körgülü yok. Biz жазып жүрүп жақында клуб құрылды bir жерге, біздің айылға. Biz жазып жүрүп те балабақша, мектепте балабақша қойдылар. Başka балабақша жоқ. 1 метр жол асфальт болған жоқ. Бүт тескер іштері қылғандығы үшін біздің бийлик жалаң коррупцияға малынған ең күшті коррупцияларды Кыргызстан бойынша ең алдыңғы өкімет қылып шығарып қойдылар да. Өкіметтің 3 миллион ақшасын бөліп жеп алдылар. Biz aytıp tayak jep
taşap büttük. Emi ahırgı çekit kaldı. Emi jaman jol menен күрөшөбүз бар менчи. Emi atışabız, ölüşөбүz da. Bu iki bir tuğanlı Kudaydan başkanı kuş etmeye kaldı da. Men aytayın degenim uşul. Ben dalda beremin. 4000 hektar yer, ayda suğa yer atçotda var. Biroq faktiski alar başka yer paylanıp жатыр da. Hökümetke düşpeyt. Akça düşpeyt hökümetke. Çöndöge düşöt. Joga jaga düşöt. Büt territoriyadagı aktaş boş taşlar kalgan yok. Gaz kalgan yok. Büt çöndöge çıpat. El gaz oturat. Bular aktaş pişirip Bişkek'e taşıdı akşanı. Tanışlara taşıdılar da. Şul avka. Buna şey elegen, ökönün elegen yerim ayette hazır 130 hektar yerde. Ha bizde 1 hektar yok. Buna kişide 1 hektar yeri yok. Bizge berilbet, özlerine bayağı koşamaçlara beret yerlerdi. Atınızda familiya. Benim atım Orman Saydakmat Böreyeviç degen olamdı. Ormanlık Saydakmat. Men ayıl hökümet başçı bolup kelgenden beri bir tuğandarıma biriге dagın yer bergenim çok. Bol 130 hektar degeni tuğra emas. Abdükarip, Abdüraşit dep bol 60 hektar kooperatif yüzüm. Onun dagı mağa jabıştırат. Nurgazi Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.